Максат Алимовка жана Юлдашбайга берет. Юлдашбай бош дарбазага топты киргизе алган жок. Азыр сонун ачылып чыгуу. Эмне деп атат бул жерде? Дарбазачы албетте. Азыр гол. Мына Ригналдонун чыгарып берүүсүнөн кийин бул беттеште ошентип Жозе Оливейра. Караңыздарчы кандай керемет гол. Бул жерде мына ошентип каршы эпкинден атаандаштарын кармап койду. Ал эми буга чейин голдун өзүнүн соккусу Максат Алимов жана дагы бир тебилген топ. Юлдашбай негизинен ал сологой топ омутуна келип калып атат. Коргоочунун арасынан, буттарынын арасынан топту тепкен Максат Алимов ал эми ушул жерден бут болот. Ой, кандай керемет гол. Азыр алыстан чуркап келе жатып мына соккузатып, эсепти 2-1-ге айлантып кетти. Ригналдонун соккусу. Юлдашбай Салимбаев сокку алыстан жумушун жакшы аткарды. Юлдашбайдын чыгарып берүүсү гол! Максат Алимов 9-дукка кадады. Ал жакта бир оюнчу кулаган эле. Денисбек Амандык уулу болуш керек. Баскычка чыкпай калат деген пикирлер жазган экен. Максат Алимовдун кезектеги голу, бул экинчи гол. Дарбазачы аралыктын максималдуу түрдө кыскарткан болчу, бирок Максатынча жалгыз голдун автору бул рет дубль жасап кое жаздады. Эреже бузуу. Бектурсун Жолон уулу эреже бузду. Маселе жаралган жокку дейм. Азыр тирөөчүнүн жанынан топ өтүп кетти. Аткаруусунда орун алган. Жакшы сокку. Максат ага жардамга келген. Уланбай Казы уулу бир атаандаш тарта калтырды. Жана сокку. Керемет. Мына Уланбай Казы уулу жаңы гана топту